Саламатсыздарбы ардактуу телекөрүүчүлөр, жашообузда жылдыздар абдан көп. Инстаграм жылдызы, интернет жылдызы, сахна жылдызы, деги эле жашообуздун жылдызы. Алар менен жашаган кандай керемет. Деги эле биз бүгүн атактуу болуш үчүн азыраак гана аракет керекпи? Же сөз түрдө атактуу болуш үчүн бала кезден дал ушул талант тапталып өсүп, анан эл алдына алып чыгыш керекпи? Дал ошол тууралуу сүйлөшөлү деп чечтик. Деги эле интернет жылдыздарын сиз билесиздерби? Биз менен болууга чакырам. Албетте бул ачыгын айтканда ток-шоу. Саламатсыздарбы. Кош келипсиздер. Биздин студиябызга барыңыздарды көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Биздин катарыбызда көптөгөн жылдыздар бар. Балким интернеттен сиздерди абдан жакшы таанышат дегендей. Мисалы үчүн мен Адил Кайыповду көптөн бери билем. Сизди биз буга чейин мындай фокусчу, сыйкырчы катары билип келсек, бул ирет биз сизди видеоблогер, интернетте көп көрүүчүн топтой алган инсан катары чакырып отурабыз да. Адил, сизге ошол видеоблогер болгон оңоюраак болуп калдыбы? Эмнеге өтүп кеттиңиз ошол жака? Жок, мен саламатсызбы? Мен фокустарды таштаган жокмун. Мен ушу видеоблогер болуп, мага азыр жагып атат, анткени мен ошо кандай десем, мен өзүм мындай салмагым чоң да. Анан ошо тамак боюнча тарта берем, күлкүмүштүү нерселерди. Ошо анан мага азыр жагып атат, бирок фокустарды мен эч таштабайм, анан таштаган жокмун. Бул эки параллельно болуп атат. Демек, адамга баягы 70 өнөр аздык кылат дегенге кошула турбайсызбы? Сизде мындай уктап жаткан дагы бир өнөрүңүздү ойготуп алган турбайсызбы? Ооба, мен кандай десем, мен ушундай кишимин да мындай ойлобойм, айтпайм, мен ондай боло албайт экенмин, тигиндей боло албайт экенмин деп. Жок, мен мага жакса бир нерсе, ушуну пробовать этем, анан ошо мага жакшы мындай жүрөккө калып калса, ушуну развивать эте берем да, мындай көп. Демек, мындай сизге жаккан нерсе менен азыркы учурда алек болуп аткан кезиңиз. Бул нерсе баягы Инстаграмда же болбосо интернетте сизге кандайдыр бир нерсени жарнамалап берип кой деп, дал ошол нерсеге гонорар төлөп, акча төлөө менен байланыштуу эмеспи же ал деңгээлге азырынча чыга элексизби? Мен түшүндүм сизди. Мисалы үчүн Инстаграм жылдыздары айтат го, кандайдыр бир публикация үчүн гонорар төлөшөт, ошол себептен дал ушул нерсе менен алек болууга туура келет депчи. Сиздики бул нерсе менен байланыштуу эмеспи? Жок, мен жөн эле вайндарды тартам, бирок менде дагы бар да ушундай рекламный вайн деп коет. Ушундай бар, бирок мага азыр абдан ушу жагат да, мындай ролигиме образды башка, күлкүмүштүү же. Өзүңүз жашооңузда шайыр шайдоотсуз, сиздин жашоодогу образыңыз менен дал ушул видеодогу образдарыңыз төп келет. Сиз өзүңүздү мындай сыртынан карап, сиздин көңүлүңүзгө жагат бул нерсе. Кандай кабыл алып атышат аудитория? Эми көп деле, көп жакшы, көп жаман дейт, бирок мен ушуну түшүнөм, анткени бир адам бүт барга жага албайт да. Мен бүт барына жага албайм, анткени мен айта албайм да. Мени сүйгүлө деп, сүйгөн дагы адамдар бар, жаман дагы жазат, жакшы дагы жазат. Аны адамдын өзүнүн оюсу да, анан мен аны заставлять этпейм да. Ошол вайндарды көбүнчөсү кайсыл темада жазасыз? Вайн негизи ушу тамак боюнча же кыздар боюнча жазам. Мен өзүм бойдокмун да, анан ошо барып алып же кыз мени кафеде акчага мындай кылып кетет, же тамакты жеп кетем кыздар менен. Ушундай көп нерселерге ушундай тартам да. Бир вайн тартыш үчүн канча киши сизди тегеректеп жүрүш керек? Же болбосо техникалык жактан кандай нерселер каралышы керек вайн тартуу? Оңойбу деги эле? Билбейм, мага оңой эле көрүнөт, бирок ушу вайн тарткан күндөрү сенде ушундай группа болсо жакшы, же группа жок болуп калса жаман, анткени өзүң телефонду алып же кое албайсың, кадрга көрбөйсүң, мындай коюп койсоң башка жерге, анан кайра тартып, анан кайра башкачараак ракурсту алып, сенде, допустим, оператор болсо же дос балаң ушу камераны жакшы тартса, эң сонун болот. Сизди мисалы канча киши коштоп тартат дал ушул вайн тартканда? Бир киши, эки киши? Жок, мен өзүм тартам, анан дос балдар тартат. Ушу биз чогулабыз да, бир идея пайдалуу болот, анан балдар айтат, мондай биякта бул образды ойноп бериңиз деп. Анан мисалы Элмир бул жерде тартып атса, мен тартам, анан Элмир мени тартат да, ушундай болот да. Жөнөкөй эле камерага тартабыз. Ушу рекламный вайн деген. Кадимки эле уюлдук телефонго тартат. Уюлдук эле телефонго эле тартабыз. Уюлдук телефонго тартасыздар, аны монтаждап, аны эфирге жайгаштырасыздар. Өзү иштеп, пан жасайсыз. Бул өнөрдү аркалап кетиш оңой эле болду сизге?
мага оңой эле. Бирок менин досторум, Абай деген досум бар, ушу вайндарга алып келген. Ал айтып берчи десем, ушундай жашоодо приколистсиң. Ушул эле историяларды видеого тартып, вайн дегенде мен биринчи жолу вайн деп, ойчу мен кандай вайн тартам деп жүргөм да, анан мен сыйкырчы. мен ушу сыйкырчы болуп эле калыптырмын да мындай жашоодочу. Анан азыр ушунча жылдыздар бар экен интернетте, мен өзүм таң калып атам анан. Ошол эле өзүңөр жасап жүргөн өнөрлөрдү өзүңүз эле тартып анан элге жайылтууга мүмкүн турбайбы деп ошол нерсени түшүнүп аткан турбайсызбы? Вайндарыңыз кандай кабыл алынды? Алгачкы мындай таң калтырып, комментарий жазган же болбосо сизди көрүүчүлөрдү топтой алган вайн болдубу? Жок, эң биринчи мен кайра эле тамак жөнүндө тарттык, отурдум, анан Инстаграмга ыргыткам, ошо подписчиктериме айтып, ушундай тартайынбы же тартпайынбы деп опрос жасаганда бүт баары айтты, сага жарашат экен, өзүң ушундай салмагы менен жарашат экен, тарта бер деп. Анан тарттым, анан ушу бир ролик кыздар менен тарткам. Ал ролик Москвага чейин, московский чоң пабликтерге чейин кетип калган. Ошо анан мен ойлодум, мен биякта отуруп, тей жерде кишилер карап, башка шаарда, башка мамлекеттерде караса, анда жакшы турбайбы, анда менин дагы күчүм бар турбайбы ушу вайндерде деп. Сиз өзүңүз айтып калбадыңызбы, тамак аш менен байланыштуу депчи, баягы сиздин амплуа мындай ошо тамакты жакшы көргөн, даамдуу тамакты жегенди жакшы көргөн мындай инсан катары, дал ушул өзүңүздүн образыңыз сизге жарашкандай турбайбы анда? Жарашкандай, анткени мен да бандит любой нерсени ойноп коем, бирок мен ойлойм ошо тамак боюнча эле күлкүмүштүү эле кыла берейин. Бирок бандит делерде башка образдарды да жаратам, анткени бул вайн деген ушу жакшы нерсе экен. Бул кичинекей эле кинодо актер кичинекей минуттук ролду аткарат да. Демек силер өзүңөрдү актер катары дагы позициялап аткан кезиңер. Буга чейин фильмдерге тартылдыңыз беле? Ооба, мен өзүм актерго окугам негизи мурун. Анан кинолорго дагы тартылгам. Анан ал мурун болчу да. Ошо параллельно фокусник болгом. Анан азыр кайра ушу эстеп бүт баарын ойноп атам. Мага азыр абдан жагып атат ушу вайндар. Демек сиздин мындай жашоодогу өзүңүздүн мындай алган кесибиңиз актерлук болсо, демек ошол нерсени жашооңузда колдонуп аткан турбайсызбы? Ооба. Биз мынакей эфирден дагы баягы сырткары даярданганда бир топ баягы вайндарыңызды көрүп чыктык. Чындыгында мындай көпчүлүгү мындай сиздин образыңызга, сиздин өзүңүзгө чын эле жарашкандай экен да. Бирок мындай бир чет абдан таң калтырды да, мындай сыйкырчы катары билчү элек, бирок мындай вайнер катары, видеоблогер катары көрүп отурганыбыз мындай абдан таң калыштуу болду. Биздин жаныбызда Сыдыман деген аталыш менен белгилүү болгон ушундай брендти сунуштап аткан бизде Элмир дагы келип отурат. Элмир, кош келипсиз. Кош келип. Мен кыздардан сурадым, баягы эфир даярдап атыпчы, эмнеси менен силерге белгилүү десем, мынтет да, баягы кыздарды тамашалап күлгөн, тамашалаган жагынан ошо эмнеге ушинте берет, ошону сураңызчы деди да. Эмнеге ошол кыздарды баягы тамашалай бересиз, Элмир? Бул кандай десем, үйдө эле мындай көрүп турганда эле кичинекей карындашым бар, ошо менен күнүнө тамашалуу ушундай вайндарды, кыска метраждууларды тартып чыгышык да, мындайчы. Үйдөн бул эми жеке акчадан эмес, бул көңүлүбүзгө жакшы. Үйдөн отуруп эле мындай прикол кармап эле, жөн эле мындай эл журт көрөт экен деп ойлогом да, жөн эле прикол кармап улууга катары. Андан тышкары көптөгөн подписчицалар мындай катталып баштады да, катталууларчы. Анан кийин өздөрү да жазып баштады мындай: Элмир байке, бизди да тамашага салыңызчы, мен да сизде болгон байкем болсо, мени да бирөө ушинтип турса деген байке катары тамашалапчы. Анан ошонткенде менде ой келди, мындай эмнеге мындай жеке өзүмдүн эле карындашым башкалардыкында мындай оюн кылып, мындай жиннетип, ушундай неметсемби деп ойлогом да. Вот ошо эле болгон. Ошондон улам жаралган турбайбы бул идея? Бул идея ошентип анан барган сайын тетти башын унутуп коюп, аягын уже мындай нерселер болуп уже болуп кетти да. Башында канча катталуучуңуз бар эле Инстаграмда мисалы? Башында калп айтпасам бир 300гө жакын эле го дейм. Канча убакыттын ичинде сизде 170 миңден ашык катталуучу болуп кетти азыр? Могу калп айтпасам 1,5 жыл болуп калды. 1,5 жылдан. 1,5 жылга да жетпейт го дейм. Ушул убакыттын ичинде мындай күнү түнү тартып буну иш аркылуу мындай жумушка мамиле кылгандай эле күнү түнү мондай бир нерсе тартыш керек, эл күтүп атат, элге бир нерсе чыгарыш керек деп ушундай ой пикир менен жашап, анан бул аркылуу дагы мага капчыгымдагы акчаны бир аз толтуруп баштады да. Каражат деп калдыңыз да, мындай жакшы акча таптыңызбы? Бул табасызбы? Аябай жакшы деп айтсам болот, анткени мен өзүмдүн мындай жеке аппетитим аябай эле ачкөз, мындайчы көп эле тапканга аракет кылмакмын, бирок
шүгүр десек болот, жакшы эле. Мындай бир публикацияңызда, мисалы бир вайныңызда кайсыл бир брендти рекламировать этип жардамалаш үчүн мисалы канча сурайсыздар? Эң кымбаты бул $500 тегереги болгон, эң эле арзаны бул $200 болгон да. Аны өзүңүздөр ойлоңуздар. Жок дегенде бир жумада бирден чыгып турса, бул бир топ Кыргызстан арасында иштеп жүргөн ушу ишкермен арасынан жакшы эле чыгып калат акчачы. Акыркы учурда мисалы үчүн мындай башында сиздерге мындай баягы өзүңүздөргө жаккан нерсе менен алектенишкенсиздер да, акыркы учурда ошо каражат маселеси болуп, анан чыгарып акча табайын деген суроолор болуп. Каражат эмес, мында эгерде өзүңдүн атыңды көтөрөм же Instagram, YouTube бир кайсы тармак болбосун, бир жерден кетсең бул жүрөгүңө жагыш керек. Адил байке айткандай эле, бу жерден бир аз кыргызчасы начар болуп калып, ошондуктан түшүндүрө албай калгандыр, бирок мен түшүндүм да, мага күнүнө айтып берет да. Бул жүрөккө жагыш керек. Эң биринчи буну сүйүш керек. Мындай кичинекей кезимден баштап мен өзүм актер болсом деп биякта агамдын ушу кинолорун өсүп чыккан да, жана Башаламан, Министрдин махабат жакпактарды көрүп алып депчи. Анан көргөндөн кийин эле аябай сүйүндүм да, ушундай байкелер менен чогуу иштеп баштадым деп. Бул жүрөккө жагыш керек, эң биринчи очередь. Мындай эгерде тубаса эле мындай талантың бар болсо, мындай уялбай бийле деген жерден бийле 5 сом алып атаңдын досторунанчы ушундай адам болсоң, анда кийин болочокто бир блогер же вайнер ушундай адамдардын бири болгонго мүмкүнчүлүгүң өтө жогору да. Мисалы сизде ошондой мүмкүнчүлүк барбы? Адил мырзаны го билесиз, мындай актёрдукту окуптур өзү. Дал ушул жолго көп баягы этаптарды басып анан келген экен да, сизде дал ошондой өнөр барбы? Эми өнөр кандай десем, кесибиңиз боюнча бүт эле бала кичинекей балада өнөр болот го дейм, ошондой эле сыяктуу менде дагы ушундай кыялдар, өнөрлөрүм мындай кээ бирки жерлерден байкалып, кээ бирки жерлерден билбейм, ата энеме мындай аябай тим эле укмуштуу актер көрүнчүмүн, мындай тамаша көйүдө ушинтип айтып тамашалап жүрүшчү. Анан кийин жеке ата энеме эле болуш керек. Азырынча эл журт кантип ойлойт билбейм. Мындай бияк байке айтып кеткендей, элдин ою ар кандай да, элдин оозунда элек жок дегендей, кээ бириге жагам, кээ бирине жакпайм да. Өзүңүздүн кесибиңиз барбы? Кесибим өзү технолог, ашпозчу. Ашпозчу? Ашпозчу. Бирок мындай Кыргызстанда мындай жөнөкөй жумуш менен көтөрүлүшкө аябай татаал, менин оюмчачы. 30 000 сомго мындай бир айына жашаш, бул зарплатаңа зарплата кайта ушундай мындай караңгы эл болуп каласың да, мындайчы. Серая масса деп коет го, орусчачы, ошондойлордун арасына кирип каласың. Бияктагыдай болгон байкелер иштеп баштаганда бул жер риск кадимкидейчи. Бир убакта акчаң ушундай жогору убакыт болот, бир убакта вообще ылдыйга кирип кетесиң. Анан кийин чтоб күнүнө акчаң болуш үчүн тытынып туруш керексиң да, мындай өзүң ишенесиң да. Бул жерде адам жок, босс деген там иште мынт депчи. Өзүң босс болосуң, өзүң зарплата бересиң да. Ошол жерден мындай жакшы. Дайым мындай басып баратып дагы, көчөдө жүрүп дагы, тамактанып атып дагы илхом издей турбайсыздарбы? Ошондо силер видео бүт убакта бул илхом деген мындай элге эмне жагат деген ой болот да. Элге эмне жагаттан тышкары эл эмнени жанагы обсуждение дегендин кыргызчасын билбейт экен. Талкуулайт. Эмнени талкуулайт, элге эмне деген мындай проблема болуп атат, ошолорду мындай көрүп калсаң, ошого мындай идея чыгарсаң, эл деген мындай кызыгат да. Анан кийин мен берде турам деген нерсени көп эл журтка жага бербейт. Мындай элге мындай глобальный проблема же глобальный кызыктуу нерсе мындай хайп деп коет да, мындайчы. Ошол убакта трендтерди кармап калсаң, анда эл журт сенин сонун экен деп көрүп отуруп дагы огош бетер кошулуп каттачуларың көп. Биз сиздерге дагы да болсо кайтып келебиз деген ойдомун. Баягы мындай хайп тууралуу кеп болуп калбадыбы? Жаңы эле мисалы үчүн баягы жоктон бар кылып, көп эле көрүп жүрөбүз интернет барактарында мындай каштарын боеп чыккан, таптакыр калың кылып, мындай элдин көңүлүн өзүнө бурдуртуп, атың чыкпаса жер өрттө деген вариантты колдонгондор дагы бар болуп атат дегендейчи. Бирок бул нерседен алысыраак кеткен биздин бөбөктөрүбүз бар да. Бул бөбөктөрүбүз азыркы учурда мындай интернет барактарында дагы көп талкууну чакырып, көпчүлүк инсандардын кызыгуусун тудуруп жаткан кези. Дал ушундай бөбөктөрүбүз бар. Дал ушул бөбөктөрдүн окутуп, тагыраак айтканда дал ушул бөбөктөрдүн башын кошкон борбор бар. Дал ушул борбордун жетекчиси Жакшылык Матанов бүгүн биздин студиябызда. Кош келипсиз, Жакшылык. Мындай таланттуулар абдан көп экен да. Дегере канча балдарды тарбиялап келесиздер? Азыр бизде 200дөн ашуун балдар бар. Мына биринчиси болуп жогорку экранда көрүп турсуңуздар Арсен Рахымбеков, калькулятор бала болуп, бул удивительные людиде Москвадагы физматта окуган 3-курстарды математикадан утуп, ошол жерден аябай мындай хайп болуп кетти десек, булар инстаграмчылар сөзү менен айтканда аябай мындай таанымал болду. Кыргызстанда азыр мына өзү Кембридж скулда окуп атат, премьер-министр өзү кабыл алды Арсенге стимул иретинде. Азыр Кыргызстанда белгилүү жаштардын бирөө деп айтсак болот. Андан кийинки аркасынан
Альбина Орозакунова. Альбина мына кечээ эле 2 күн мурун Галкиндин передачасында ушу лучше всех баарынан мыкты деген передачага катышып, мына Альбина бүгүнкү күнү интернетте аябай жылдыз болуп жаткан учур. Андай Азия Got Talent Казакстанда тартылган гранд финалга чыгышкан. Ал жерден гранд финалга чыгып Кыргызстандын намысын короп келишти. Мына таңкы эртең менен саат 4-тө келишкен. Азыр бул жака эле сиздерге алып жөнөдүк. Альбина менен кошо дагы 4 бала бар. Ошол эле Арсен Рахымбеков, Байыл Рахымбеков, Нурболот, анан кийин Чыңгыз Төрөбаев деген ошо Альбина 5 барып келди. Бизде негизги максат буларга татыктуу билим берүү. Булар билим менен биздин эң башында максат койгонбуз, биз Кыргызстанды дүйнөгө билим менен таанытабыз деп. Мындай нерсе бар да, биз балдарга азыр байкелер айтып берип кетти, албетте акча табуунун ар кандай жолдору бар. Ар ким ар кандай жол менен акча табат. Бирок баланы тарбиялоодо мындай нерсе. Сиздерге бир окуяны айтып берип кетейин. Бир апа баласын жетелеп алып кетип атса, таштандыда бирөө бомуш таштанды чукулап аткан экен. Апасы айтат экен: "Балам, көрдүңбү? Сен жаман окусаң, тети таштанды чукулаган бомуштай болуп каласың" деп. Ошол эле жерден башка апа башка баласын жетип алып кетип баратып, ошо бомушту көрсөтүп кеткен: "Балам, көрдүңбү? Сен жакшы окусаң, сен өлкөңдө ушундай бомуштар жок болот" деп. Көрдүңөрбү? Бир окуяда эки башка тарбияда биз бүгүн мамлекетибиздин абалы ушул болуп турган учурда биз балдарыбызга татыктуу тарбия, билимдүү, сапаттуу билим бербесек, эртең мындай байкелер менен кечирип коюңуздар, бирок менин көз карашымда бул мындай интернет жылдыздар, Инстаграмдын деңгээлиндеги эле адамдар чыгат да. Акча табууну көздөгөн Инстаграмда деңгээлдеги эле балдар чыгат. А мамлекетти көтөргөн биздин баягы Касым Тынстанов дегендей биздин агалар, Жусуп баласы каякталар? Бүгүн жок да мына арабызда. Мамлекетибиз ошон үчүн бүгүнкү абалда турат. Мына базарда апаларыбыз, эжелерибиз, Россиянын бүт базарында эжелерибиз, апаларыбыз суукта базарда отурушат. Биздин эркектер бүгүн отуруп алып Инстаграмда тиги кыз шылындап, бул кыз шылындап, эмне акча тапмакмын, кааласа кошулсун, кааласа кошулбасын деп отурабыз. Бул эркектик эмес. Биз кыргыз, биздин аркабызда канчалык эл, канчалык кыздарыбыз, эжелерибиз, апаларыбыз отурат. Ушу эркектерибиз тын чыкса экен, ушулар мамлекетти өнүктүрсө экен деп. Анан бул окшогон балдарга үлгү болушубуз керек. Бүгүн Инстаграмды булар да чукулап отурат. Ушуларды көрүп үлгү алып атат. Демек акчаны ушул Инстаграмдан тапса болот турбайбы деп. Жок. Да, албетте силер акчаңарды таап атасыңар, туура. Бирок силер эртеңки муунга үлгү болуп атасыңар. Жаман жактан. Буну ойлондуруш керек. Албетте силерде эртең балалуу чакалуу болосуңар, ошондо түшүнөсүңөр. Азыр карап отурсам экөөңүздөр бойдок экенсиздер. Эртең кыздарыңыздар, балдарыңыздар пайда болгондо буюрса келечекте болот. Болгондо ошондо ойлонуп баштайсыңар. Мен балдарым мендей болуп калбаса экен деп. Мендей болгон ушундай кыйналган мамлекетте жашабаса экен деп. Ошон үчүн бүгүн ойлонуп, мындай келечек муунга жакшы эме кылсаңыздар болот. Сөздү окуучулар берсек, окуучулар өздөрү айтса. Жакшылык, бир нерсе сурагым келип атат да, сөзүңүзгөн баягы арасында да. Мисалы үчүн, дал ушул эле бөбөктөрдүн талантын элге жайылтууда сиздер дагы интернетти, Инстаграмды колдонуп атасыздар да. Анан жашоо турмуш дал ушул нерсени бизге баягы сунуштап атса, ал нерседен кантип баш тартабыз? Мисалы үчүн, мындай абдан жакшы суроо болду да. Мындай нерсе бар. Бычакты эки багытта колдонсо болот. Нан кесип, эт кесип жакшы багытта колдонсоң болот, адамга кол салып жаман багытта колдонсоң болот. Ошол сыяктуу да интернетти жакшы тарапка колдонсоң болот, и жаман тарапка колдонсоң болот. Мисалы мен айткан нерсем байкелердин кылгандары, мисалы кыздар шылдыңдап, албетте жакшы, көңүл ачуучу, бир-эки жолу болот. Бирок ар дайым аны акча табуу иретинде башкаларга үлгү болуп, жаман жактан үлгү болуш бул туура эмес. Мисалы мен Адил байкеники көргөн эмесмин, айта албайм ал кишиники кандай экенин. Бирок бул жактыкын бир-эки жолу көргөнүм бар. Биз кечөөнү шылдыңдап жүргөн мындай эми кечирип коюңуздар, бирок кыздарды шылдыңдоо бул кыргыздын өзүндө уят. Кызга 40 үйдөн тыюу дейт. Кыздар жок, кыздар кирбегиле. Кыз деген бала да, булар мисалы могу кыздарды карасаңыздар 16, 15, 16, 17, 18 жашта, 19 жашта кыздар болсун. Кирет да кызыгат да, сиз менен башкалар кирип атса. Буларга үлгү алып кой, антпегиле, минтпегиле. Могу жаштар, мына могу 13 жаш кирип көрөсүңөрбү силер? Көрүшөт албетте. Мисалы үчүн, сиз айткандай дал ушундай кыздарды сынабаса, тескерисинче жакшы тилек айтып, жакшы мындай ой пикир билдире турган болсочу, мисалы үчүн сыдыман, аны эч ким көрбөй койсочу, анда кандай кылыш керек? Жок, мындай. Мисалы мен дагы өзүңүз жакшы билесиз, мен жакшы тааныйсыз көп жылдан бери. Мен деле жүрсөм, жүрө бермекмин. Бирок эркек болгондо Кыргыздын намысы деген нерсе бар. Мен эркек болгондо мен өзүм үй бүлөм деле эмес, алардын мисалы 3 баламдын эле курсан тогуз өз үй бүлөмө үй алып берейин, машина алып берейин менен эмес, мамлекеттик деңгээлде ойлоно билишибиз керек. Биздин эң чоң кемчилигибиз ошол. Элдердин көңүлү буруусу, ал убагы келгенде сен мамлекетке кызмат кылып баштаганда алар көңүл бурат, кааласа да, каалабаса да. Мисалы мен 4 жыл мурун эч ким таанычу эмес, чынын айтканда. Азыр бүт Кыргызстан тааныйт, эмне кандай? Бунун балдары дүйнөдөгү эң алдыңкы олимпиадалардын жеңүүчүлөрү деп. Тааныйсыңарбы силер?
таанычу эле таанайсыңарбы сиз биринчи жолу көрүп атасыздарбы ошодо рахматыбызды айталы сизге оюңузду түшүндүк кыскасы сиз баягы атың чыкпаса жер өрттөө деген вариант менен каршысызбы ооба мисалы атың чыкпаса жер өрттөө дегенде эле мисалы кыргызда жакшы бир сөз бар да атың чыкпаса жер өрттөө дегенде ошондо азыр инстаграмда толуп кетти сиз өзүңүз жогоруда айтканда кашын калың кылып боегон носкисин бир жагына ак бир жагына кара кийип алып бутун көргөзгөндөр эми ар кандай да кыздар шылыңдагандар сыдымаңга окшогондор булар атын чыкпаса жер өрттөдө атын чыкпаса жер өрттөө анан көп көрүүчү кабыл алып андан акча таап реклама чыгарып эми адамдардын биздин элибиздин деңгээли ошонтой болгондуктан ошол нерселер чыгып атат деп ойлойм да рахмат сизге мынакей лучше всех деген проектке барып өзгөчө таанымал болуп келген бизде катарыбызда Оразакунова Альбина бар да Альбина кандай өнөрүң менен ошол бир гана кыргыз журтчулугун эмес мындай жумурай журтту россиялыктарды таң калтырып келдиң мен болсо аябай жакшы аплодисменттерде болдум мага Россия аябай жакты лучше всех программасы ошон экен мындай жакшылык кандай өнөрлөрүнөн улам ошондой чет өлкөлүк мен билем да бир нерсеничи мисалы үчүн Кыргызстанда бааланбаган жылдыздар мындай чет өлкөлүк же болбосо дүйнөлүк аренадагы проекттерге катышып анан популярный болуп кетет да мисалы ошол эле алып карайлы Кайрат Примбердиевди алалы Ата Өмүрзаковду алалы биздин Кыргызстаныбыздын мисалы проектилерине катышып ошол жерде бааланбай жүргөндөр эмнегедир чет өлкөнүкүн россиялыктыкын багынтып эле баарыбыз көрүп баарыбыз ошого жан үрөп мындай бизди мындай мекенчилик сезимдери бириктирип тургандай сезим калтырат да сиз дагы мисалы үчүн ошо өзүңүздүн балдарыңызды шак эле Кыргызстан эмес Россияга жөнөткөнгө аракет кылат экенсиз да бул эмне менен себеп бизде ачыгын айтканда мисалы Альбина Оразакунова бул спорт стейкинг жана стаканчы болот Америкада пайда болгон интеллектуалдык спорт келет ошол анан ментальный арифметикадан ошол эле Аруке ошол эле Байболот менталдык арифметикадан булар Кыргызстанга таанылган балдар да ошол эле Арсен Рахымбеков калькулятор бала деп бирок Россияга биз өзүбүз атайын жолдомо жөнөтүп бизге алып койгулачы бизди миткилечи эмес алар бизди интернеттен көрүп алар издеп жүрүп таап анан алып кетишкендер чакырышкандар мисалы ошо Арсен Рахымбеков чыкканга чейин көп эле телевиденияларга чыккан бизде Кыргызстанда бирок эч ким мындай көп маани берген эмес удивительный людиге чыккандан кийин бүт Центральный Азияга дүң болуп кетти Орто Азия бүт Арсен болуп кетти да анан мисалы Арсенди Кыргызстанда баалабагандар бизде мындай да адамдардын сезими Орусия баалаптыр демек биз баалашыбыз керек деген сыяктуу Кыргызстандын атынан чыкты деген сыяктуу эми менен кабыл алып анан баалап кетишет кийинчи орустар баалап орустар кол чапкандан кийин биз орустар кол чапса биз неге чаппайбыз деген кол чапып баштайбыз да менин оюмча ошондой эле мынакей азыркы Альбинаны айтып калдыңыз сиз жана стакан чогултуу боюнча рекордсменка депчи дагы кандай өнөрлөрү бар бул балдарды сиздер атайын мындай ийримдерде окутасыздар да ооба биз балдарды ийримдер атайын ийримдерибиз бар Кыргызстан боюнча андан сырткары Өзбекстанда Францияда биздин окуу борборлорубуз бар булар кадимкидей эле мектептерде окушат андан сырткары келип бизде кошумча сабак алышат ошол жерде биз эң негизгиси биздики ментальный арифметика спорт стейкинг андан сырткары мемори развитие память эске тутумду күчтөндүрүү боюнча үйрөтөбүз булар бизде окуган балдардын 90% мектепте отличниктер бизге келгенде мисалы троечник эме болуп келген балдардын баары бүгүнкү күнү отличникке айланышкан анткени биз аларга мындай өзүнө ишенимди мамлекетти сүйүүнү элини сүйүүнү сен бүгүн өзүң үчүн эмес сен мамлекет үчүн эртеңки элиң үчүн эртеңки келечегиң үчүн окушуң керек деп биз аларга туура багытта стимул беребиз мынакей жаныбызда дагы бир бөбөгүбүз отурат бул Сулейманов Байболот дагы ушундай менталдык арифметика боюнча өзгөчө мындай чемпион катары таанымал десек жаңылышпаспыз канча жашкан бери алектенип келесиң Байболот 8 жашымдан бери 8 жашымда ментальный арифметикага баргам азыр канча жаштасың азыр 10 2 жылдан бери алек болуп турбайсың азаматсың башынан эле математиканы жакшы окучусуң да мындай эмес 4 окуган билем да ментальный арифметиканы апам айтты ошол жака барсаң көрөсүң десем ошол жака барып көрүп келип анан жакты анан ошол жакта окуя берип бардык сабагымдардан 5 болуп чыкты андан сурайын дегенде дал ушул мындай интернеттин деги эле пайдасы барбы сиз жашоо турмушуңузда дал ушул балдарды пропагандалоо үчүн булардын талантын жайылтуу үчүн колдоносузбу сөзсүз колдоном мен Facebook'ту көбүнчө колдоном Facebook биз мен 2009 жылдан бери колдоном 10 жыл болуп калды Facebook'та мен ошо баракчамда
көбүнчө журналисттер эмелер. Анан мен Facebook баракчаман жарыялайм, бизде ушундай балдар чемпионатка барып утту дегендей, анан ошол замат эле сайттарда, башка телевиденияларда, жаңылыктарда чыгып баштайт. Бул албетте жогоруда айткандай, бул интернеттин жакшы тарапка колдонсо болот жана жаман тарапка колдонсо болот. Жакшы тарапка колдоно билсек, негизи эле интернетти туура багытта колдоно билсек, бул абдан чоң ресурс, абдан чоң мүмкүнчүлүк биз үчүн азыркы заманда. Сизде мындай ой болгон эмес беле? Мисалы үчүн Адил мырзадай, Сыдымандай болуп, дал ушул балдардын жардамы менен мындай видеолорду, вайндарды тартып, сиз айтып атпайсызбы, мындай жашоого пайдалуу бир вайндар тартыш керек, тарбиялык маанидеги, же болбосо башка бөбөктөрдүн, же болбосо башка инсандардын талантын ойготуучу бир кандайдыр бир кеп кеңеш берүүчү бир вайндар болсо деп атпайсызбы? Ошондойлор тартайын деген оюңуз жок беле? Өзүңүз билебиз, биз баштапкы баягы адисиңиз боюнча операторлук, журналисттик кызматты аркалап жүргөнүңүздүчү. Ооба, биз эме кылып вайндарды тартып турабыз. Биз балдардын санагандарын кыска 30 секундтук, 40 секундтук кылып Инстаграмга лайктап, анан группаларга жөнөтөбүз. Анан ал карагандай эле бир айланып кайра келет. Анан этегинде келгенде мында казакстандык окуучу экен деп кайтып келет да, бизге көбүнчөчө казакстандык окуучу ушунчалык тез санайт экен деп. А так биздин окуучулар болгон. Жана ошентип чыгарып турабыз. Инстаграм баракчаларыбызда абдан негизги максатыбыз айыл жергесиндегилерге шыктандыруу, айыл жергесиндеги окуучуларды шыктандыруу. Ушундай эле балдар Кыргызстанда болот, Кыргызстанда ушундай балдар санайла, силерде аракет кылышыңар керек, силерде окушуңар керек деген сыяктуу мындай стимул иретинде жазап турабыз. Бирок акча табуу ниетинде эмес. Демек, дал ушул сиздерде тарбияланып аткан бөбөктөрдүн мындай ойлонуу, туюм сезимдерин өстүрүү мааниде дал ушундай атайын иримдерди сунуштай турбайсыздарбы да? Мисалы үчүн жана спорттун деле пайдалуусу жана пайдасыз болот деп коет эмеспи? Ошол сыяктуу эле мисалы үчүн Альбина алек болуп аткан жанагы өнөрдүн эмне пайдасы бар деген ойдосуз? Спорт стейкинг бул интеллектуалдык оюн. Бул америкалык окумуштуулар тарабынан изилденип тастыкталган жана азыркы учурда жакынкы чыгыш Азия өлкөлөрүндө жана Америка, Европа өлкөлөрүндө дене тарбия сабагына кирген. Бул бир убакытта зренияга, концентрацияга, вниманияга аябай чоң жардам берет. Андан сырткары улуу муундагылар, 50 жаштан жогоркуларга муун ооруларынын алдын алуусуна абдан чоң жардам берет. Себеби деген азыркы учурда балдардын баары эле телефон чукулап бир жерди карап калганда зрение билесиздер да, карек жылбай бир орунда турганда ал зрениясын начарлап жеп баштайт көздүчү. Ошол убакта бир стейкинг менен машыкканда, бир киргенде 1 саат, 1,5 саатка чейин машыгып калышат. Кечке кыймылда болгондуктан көздүн көрүүсүн жакшыртат. Андан сырткары мээдеги 2,5 шарчаны, мелкий моторика, кичинекей моторикаларды өсүүсүнө аябай чоң жардам берет. Ушундай өнөргө кызыккандар көппү деги эле? Азыр бизде Кыргызстан боюнча жеке менчик мектептерден 30га жакын мектеп кирди. Азыр учу жаңы жылдан кийин 80ден ашуун мамлекеттик мектептер дене тарбия сабагына киргизип атат. Буюрса Кыргызстанда бул келечеги чоң бир спорт, интеллектуалдык спорттун катарына кирет. Интеллектуалдык спорт болот деген ойдо турбайсызбы? Биз кичинекей Арукебиздин өнөрү жөнүндө сүйлөшпөлүбү? Жакшылык. Аруке, сен дагы мына Байболотко окшоп менталдык арифметикада алдыңкылар орунду алып келет да. Келди, мынакей Сыдыман байкеңиздер, Элмир байкеңер азыр Байболотко тапшырма берсин. Элмир. Келгиле. 80 кошу 64, кошу 39, кошу 78, кошу 93, кошу 82 барабар. 436. 9, кошу 8, кошу 5, кошу 6, кошу 7. Канча болду? 35. 35. Мен өзүм жетишпей калдым. Сиз бат айтып атпайсызбы? Рахмат айталы. Мен айтат элем ушу негизи балдар любой нерсени баштаганда дагы балдар жакшы, кандай десем, умный болот да, ушу кички кезде эле кеспесе мындай сен кыла албайсың деп урушпаса жакшы болот да. Бул балдар бияка студияга келгенде одаренный балдар экен, сонун балдар экен. Ушу чоң кыз мен ушуну көрүп атып, мен ловкость бар, бирок мен аны кыла албайм окшойт да. Бир нерсени сурагым келип атат да, мынакей жакшылык жаңы эле айтпадыбы, мындай пайдалуу вайндарды тарткылап, пайдалуу мындай интернетте жөн эле баягы атактуу болуп кетүү үчүн же акча табуу үчүн колдонбой интернетте мындай талантты өрчүтүш үчүн кимдир бирөөгө кеп кеңеш берүүчү вайндарды тарткыла деген бир мындай критика деп коебуз, сын айтты да. Бул сиздер ушуга кошуласыңарбы? Силердин вайндарыңарда мындай мааниси жок, баягы элдин көңүлүн көрсөтүп бул жерден Адил байке катары биз дагы, мен дагы вайн тармагын бул байкенин айтып кеткен сөзүнө кошула алмайм. Анткени бул деген чындап эле Адил байкеге тиешеси жок, бирок өзүм жака айтканда бул керки жерлерден туура эмес, мындай өспүрүмдөргө туура эмес, мындай сабактарды кийин болочоктогу булардын аң сезимине көптөгөн нерселерди мындай неметип коет экен да, алдына. Булардын кылганын көрүп алып туруп, анан кийин мен өзүм мындай таң калып калдым да. Анан кийин тетиндей шоулорго барып келип неметип атса, бул биздин хайп менен бияктын хайпын салыштыруу бул эки башка деңгээл. Биздики меники да, жеке момундай болсо бияктыкы уже дүйнөлүк орунда болуп атат. Анан кийин
Эми албетте мындай туура эмес нерселерди кылган өзү болбойт, өзү Булбайкенин айтып кеткен көптөгөн сөздөрүнө кошулуш керекпиз, кичинекей бөбөктөрдүн аң сезимине азында туура вайндарды тартып. Бирок биз көбүнчө убакта Адил Байке деле ошол сөзгө кошулат болуш керек. Вайн деген тармак бул өзү мындай вайн дегенде буну күлкү дейбиз да. Ал жерде мындай сабак алып келе турган нерсе да тартса болот. Анан экинчи жагы дагы бар да. Бул жерге күлкү, мындай жакшы настрой. Эртең менен турдуңуз, анан бир вайнды көрүп, мына жакшы маанайда ойгонуп, ушундай болуп туруп, анан ишиңизге барган ушундай вайндарды тартканга аракет кылат болуш керек деп ойлойбуз да. Бизчи алдын ала ушундай кийин аңгыча. Мен дагы айтат элем, бир эле бул балдарга эч теси жок. Силер эң сонунсуңар да. Мен азыр Жакшылык мырза, сиз өзүңүз айтып атасыз, мамлекет деп бир 15 жолу айттыңыз. Мен карап турдум, мен өзүм воспитанный кишимин да, мен ондай кыйкырбайм, сизге эчтеке айтпайм. Просто бул Америкадык деп атасыз, Анда сиз мамлекет десеңиз, анда биз кыргыз тилин ойнорбуз, эң көп тура билесиз да. Анда ушуну кичине көрсөтпөйсүзбү? Кандай дейсиз? Жакшы суроо болду. Жооп берсем болобу? А то сиз дагы США Тогуз деп коргоо жанагылардан, ошолордон. ойнорун ушугу балдарга дагы үйрөтпөйсүзбү? Кандай Жакшы дейсиз? суроо болду. Биз мына көрүүчүлөрдүн баары билет, этнолагерь деген лагерь түзүлгөн 3 жылдан бери иштеп атат. Ал жерде 10 күн бою балдарга такыр телефон берилбейт, 10 күн бою кыргызча гана сүйлөйт. Кыргыздын улуттук оюндарын ойношот. Ошол жерде биз жылда 3-4 поток кылып, 400 баланы жылда алып барып тарбиялайбыз. Себеби дегенде биз сиз айткандай селибиз бар, жана кылып аткан ал багытта проектилерибиз бар. Буюрса ишке ашып кетет. Дал ушул жана кыргыздын улуттук оюндарынан деле кандайдыр бир рекорд жаратып, ошондой буюрса азыр даярдап атабыз. Эң сонун. Дал ушул бөбөктөр менен мындай вайн тартсаңар болобу? Болот. Мен негизи вообще бүт вайнер кичинекей да балдар бар. Жакшылык Ушул боюнча айтып берейинчи. Кечирим сурайм. Кечөөнү Азия Гот Талант болду. Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан 4 өлкө катышты. Анан ошол жерде 1 саат убакыт берди добуш берүүгө. Кыргызстандан биздин окуучулар катышкан, гранд финалга чыкканда. Ошол жерде мындай нерсе болду. Добуш берүү үчүн баягы маалыматты жайылтыш керек да. Мен ошол эле вайнерлерге атын атап эле коеюн бул жерден. Аябай миллиондогу подписчиктер. Айтып бериңиз, кимдерге? Ырчылардын көбүнө кайрылганда көп. Жо, айтсаңыз сиз. Мисалы, Black бир нерсе деген эме страничка бар экен, чёрный списокпу, ошолорго мисалы 1300 сомдон акчаларын алып туруп анан кийин чыгарышты. Мисалы баары тең эле акча сурады, төлөсөң чыгарып беребиз деп. Ырчылардан айтпайсызбы? Миллион ырчылар бар. Миллион. Мамилем бузгум келбейт алар менен. Бирок Сиз түшүнүш керексиз, бул вайнер эмес, бул паблик, бул паблик. Ал паблик интернет боюнча акчага эле иштейт. А вайн бул башка нерсе. Жок, вайн тарткандардын арасында Сиздердин мисалы подписчигиңер миллион болсочу. Мисалы айтып берем ушул жерден Эмилдер вайн тартат. Всё. Мисалы Эмилдер вайн тартат. Кайрылсаң постоянно $500 бер чыгарып берейин дешет да. Мындай бул келечек балдардын билим берүүсүнө мындай бир вайн болсо да чыгарып берели деген мындай эмеспи? Акчаңы бер, пожалуйста, Байке, биз азыр. Жакшылык Байке, сизге мындай сөзүңүзгө бөлө кетейин. Сиз балким бул тармактан аябай жакшы көтөрүлүп турсуз. Сиздин эмеңизге мен эч бир сөз айта албайм. Сиз айткан сөзүңүзгө кошулам. Бул ага катары кылып аткан ишиңизге терең таазим, өзүнүн кийин буюрса балдарым болсо, балким ушул мектептерге алып келе турган үмүтүм бар, иничектерим бар. Анан кийин кандай десем, ал вайнерлерди бир аз мындай козгоп кете турган убак боло турган болсо, кандай десем, алар менен жеке мындай тааныш болуш керексиз. Биринчиден мен Адил Байкеге мен өзүмдүн булар карындаш, иничектерим же таанышым болуп. Болду, жакшылык сенки бекер чыгарып берип турмай болду Адил менен сызыма. Жардам керек болсо, Кыргызстандын атынан болупчу, башка мамлекеттер менен болсо, мага эч кандай акчаң кереги жок. Мен деле булга сиз сыяктуу эле мындай патриоттук жүрөктөн эме бар. Мен аны Адил Байкеге айтам. Ушундай десем, бул Байкеге да бизден аны эч жерибиз кем кетпейт. Ошол сыяктуу эле тиги ырчы, вайнерлер просто силер сураганда мындай туура эмес суроо болгондор болуш керексиңер да. Эгерде интернетте сиз дагы Инстаграмда абдан актуалдуу болсоңуз, сиз дал ушул вайнерлерге жалдырап кереги жок болмок да. Дал ушул таланттарыңызды өзүңүз эле баягы эл алдына алып чыга алмаксыз да. Ошол себептен сизге сурагым келип атат да. Мындай жеке баракчаларыңызды баягы элге жайылтып, көп катталуучуну топтоп, дал ушундай аракеттерди жасайсызбы же бул нерсе сизге кереги жок дейсизби? Жасайбыз. Бизде мисалы официальный биздин окуу жайлардын, мектептер, эмелердин, образовательный центрлердин баракчалары бар. Ал жакта 100 000, 150 000 деген подписчиктер бар. Албетте ал жерде сен чыгарасың, бирок ал сен ошо 150 000 киши көрөт да. Бирок булардын подписчиктери башка адамдар да. Ошондой мисалы ошол эле вайнерлер менен жогоруда ким Сыдыман айтып кетти, сен тааныш болушуң керек, кайрылышың керек, жакшы. Мен баары менен досмун.
мен журналистикада жүргөм, баары мени таанышат, баары менин досум, бирок айткандай эми досум кечирип кой, мен үйдө бала багышым керек, акчасын бер чыгарайын дешет да. Баары туура түшүнөм аларды делечи. Эми алардын дагы жаш тапкан, кылган жумушу ошо болсо, мен кылган жумушум болбосо, мен мисалы бул жумушту таштап только вайн тартып жүрө албайм. Анткени бул жака көңүл буруш керек, бул жакта жумуш толуп турат да. Же бул жака эметип, мисалы өтүп кетип, вайнды мен эме айтып атпайсыз, вайнды өзү түзүрсөң болот. Мен вайнга кирсем, анда мен 1 жыл убактымды такыр ошол жака бурушум керек да. Анча булардын деңгээлине чыгыш үчүн Инстаграмдачы. Ошон үчүн мен ойлойм, андан сырткары Сулайман деле жакшы айтты. Мисалы мен бул Инстаграмда популярдуу болуш үчүн мен дагы жеримди өрттөшүм керек да. Өзүмдү бир багытта, бир эмеде элдерди чогултуш үчүн көргөзүшүм керек. Анын үчүн эмне, сен жинде болушуң керек, бир нерсе болушуң керек да, көргөзүшүң керек өзүңдү, элге өзүңө буруш үчүн. Жок, бир нерсени дагы түшүнбөй атам да. Мына баарыңар айтып атпайсыздарбы, мындай жер өрттөш керек, бир жинде болушум керек деп атпайсызбы? Жакшылык. Баягы элибиз деген мындай эмне сураса ошол нерсени беришибиз керек да. Ушуну айтайын деп атам да азыр. Элдин аң сезими ошол да. Ошол сураган нерсени булар берип атышат да бүгүн. Адамдардын, биздин элдин аң сезимин оңдош керек. Мисал базарда эмне талап кылса ошо сатылат да. Ошону айтайын дегем. Ошондой нерсе буларда элдин аң сезими ошол мындай жеңил нерселерге көп көңүл бурулат. Сиз айткандай мындай тартиптүү, жакшынакай кеңеш берүүчү вайндарды тартса, булардын баягы товары дегендей, тагыраак айтканда вайн эч ким көрбөй калат да. Бирок арасында коштуруш керек. Биз өзү мындай балким Инстаграмда мен жеке мындай келесоо, мындай маскарлаган адам болуп, бияк байкен бир аз мындай акыл эңси мындай ылдыйраак пас болуп момдо ойнотса ролду, ал андай адам эмес да булчу. Бунун баарын кылып, ушунча адамдын баарын чогултканда, бул дагы бир өзүнчө бул жумуш да. SMM жанагы Инстаграмда түшүнүү деген баракчаларданчы. Бунун баарын эметип, анан кийин бизге ушундай проекттер түш келип калса, мындай ушундай жакты бизде багытты көтөрүш керек, таанымал кылыш керек десе, биз албетте бул жакты караштырып, анда кандай реклама кылыш керек, эл журтка мындай кызыктуу болот депчи, элдин оюн ойлойбуз да. Ошо менен аны реклама кылып эле баштасак, балким ошон үчүн акча сурап атат тиги жылдыздар, жанагы Инстаграм көптөр. Анткени алар туруп туруп эле реклама киргизип койгон, бул иштебейт эч качан. Аны болсо бир нерсе кылып көрсөтүп. Мындай нерсе бар да, мисалы казактардын вайндарын сейкалатын көрөм. Тоже актерский мастерстволор аябай жогору. Андан сырткары ошо казактардын Кабатов деген эмеси куудулу бар, аныкын көрөм. Бирок экөөнүн деңгээли эки башка да. Мисалы Кабатовдукун көрүп отурсаң, бүт күлдүрөт, ошол эле убакта адамдарды тарбиялык бир багытка үндөйт да. Юморда эки бөлүнөт да, чорный юмор анан эме болуп. Сиздерде мен айткан, мен сиздерди тартпагыла, чыкпагыла дегеним жок. Чыккыла, кыла бергиле, колдон келген жумушту кылыш керек. Бирок ошолдун арасында мындай кыздар жакшы болуш керек, мындай билим алыш керек деген сыяктуу өзүңөрдүн бирөөлөрдүкүн эмес, өзүңөрдүн ичиңерден чыккан нерселерди айтып турсаңар жакшы болобу деген мен. Башкача мындай багытта айтсаңыздар болот беле деген ойду айтып атат. Рахмат. Азыр мынакей биздин бөбөктөрүбүз отурат. Мен бөбөктөрдөн сурагым келип атат да, келечекте ким болгусу келет, өзүң кандай кыялданат, кандай элестетет болду экен? Аруке, ким болоюн деп атасың келечекте? Чоңойгондо ким болсун Аруке? Волшебник. Волшебник? Сыйкырчы болгусу келип турбайбы? Мен сени үйрөтөм. Азаматсың. Аруке болсо азыркы учурда бир туугандары, апасы, атасы дайым колдоп жүрөт экен да Арукени. Интернетти көп көрөсүңбү же көп көрбөйсүңбү? Телефонду көрөсүңбү же көргөнгө мүмкүнчүлүк бербейби сага? Бербейт. Көп көрбөйбү? Эмне деп айтышат үйдөгүлөр? Интернетке кирбе дейби? Эмнеге? Убакыт жок, Убакыт жок экен. Мен Альбинадан сурагым келип атат. Альбина, интернетте көп отурасыңбы же көп отурбайсың? Жок, аз эле отурам. Мындай үйдөгүлөр чектейби убакытты? Чектейт. Канча саат гана отурганга мүмкүн? Бир күндө максимум 2 саатка. Максимум 2 саат. Ошол 2 саатты эмне менен, кандай видеолорду көрүп же болбосо эмнени көргөнгө үлгүрөсүң 2 сааттын ичинде? YouTube'да сериал эле көрөм. YouTube'ду көрөсүң, Мындай өзүң жеке телефонуң бар, ал жакта чектелүүбү? Чектелүү. Үйдөгүлөр уруксат бербейт. Сабак оку дейт көбүрөөк. Сабак окуйт дейт. Жакшы экен. Байболот, сенчи? Интернетке киресиңби? Эмнелерди кызыгып көрөсүң? Мен багы ким мындай вундеркиндтерди, ошолорду багы Азия Got Talent ошону көрөм да. Анан дагы болду. Ошону эле көрөм. Анан Инстаграмда эле отурам. Канча убакыт көрөсүң? Саат барбы? Же сенде саат чектелүү эмеспи? Ата-энең чектеп койду беле, 1 саат көр, 2 саат көр, же болбосо көбүрөөк интернетте отуруп атасың, көп караба деп мындай айткан учурлар болобу? Ооба, болот. Анан бир күндө 3 саатпы, 2 саатпы ушундай. Калган учуруңдучу мисалы эмне менен алек болосуң? Эмне? Сабакка барып келесиң, кружокко барасың.
кружокко ментальная арифметика кылам сначала, анан сагын кылам, анан болду. Ошол нерселер менен алек болосуң. Силерге мен насаатымда мындай улуу байке катары жана совет деп коет го. Ошондойду бере турган менде болгон байкелерди көрбөйлү койгула. Менден дагы жамандар бар. Жанында Казакстанбы, Орусиябы, бир гана Кыргыз эле кылбаса дагы башка мамлекеттерден вайнерлер бар. Жаман нерселерди көрсөтүп, өзүңөр мындай тарбия бересиңер да, эмнени көрсөңөр, кийин болочокто ошого окшош адам болосуңар. Сен өзүң айтып атпайсың, вундеркиндтерди көрөм депчи. Мындай акылдуу адамдарды көр, мындай таланттуу адамдарды көрсөң, кийин албетте сен ошондой болосуң. Сен дагы ушундай бир билимдүү, ушундай немени багыттарды көрүш керексиң да. Эл журт деген эми кандай десем, биз өзү мындай, мен жеке мен эми сатылып кеттирмин да элгечи. Эми ачыгын айтканда эле бул жерден калып эле жакшы адам болбой эле коеюн. Көрөм деген адам көрсүн. Бирок мындай болгон кичинекей бөбөктөргө мен өзүмдүн мындай жеке оюмду берип койгум келди. Мындай улуу ага катары мен өзүмдүн карындашым менен бөбөктөрүмө айтам. Мен алар игнордо да мындайчы. Көрбө деп айтам. Анткени мен аларга өзүмө жамандык каалагандай эле бактарга да ушундай болуп атат да. Начар нерсени көрбөсүн. Анткени интернетке чектөө нерсе жок. Мен кылбасам менден жаман нерсе бар. Уяттуу нерсени деле терип койсоң интернетке чыга берет. Бул канча жашта экенин сурабайт, эмне экенин билбейт. Менден тышкары эти жакта чет өлкөдө башка вайнерлер бар. Аябай популярдуу, канча деген миллион дегенчи. Аякта уят, сөгүнүү, эмне деген нерсе пропаганданын баардыгын көрсөтөт. Анда баардыгына чек койсо, дүйнө жүзүнө баардыгы неме болбойт да. Жеке балким меникин жок кылса болот. 2-3 өңкүн жок кылса болот, бирок эми дүйнө жүзүн жогото албайсың да. Ошондой эле болуп атат. Анан кийин бул тарбияны туура бериш керек. Ата эне катары, улуу ага катары, эже катары, мугалим катары баардыгына туура нерсени көр. Адамдын Кудай деген бизди мындай тандоого жаратып койгондо, жакшы тараппен кетсең болот, жаман тараппен кетсең болот. Өзүндө эле булар дагы ушундай өзүнө жакшы тарапты тандап кетүүгө мен каалайм да, өзү улуу. Рахмат сиздерге алтындай убактыңыздарды бөлүп келгендигиңиздер үчүн. Биз бүгүн интернет жылдыздары тууралуу сүйлөштүк, деги эле анын оң жана терс тарабы тууралуу. Кандай учурда деги эле ушундай келечек муундарга мындай тарбиялык маанидеги кандайдыр бир вайндар тартылганы албетте алгылыктуу болмок, бирок эмне себептен элибиз дал ушундай вайндарды азыраак көрүп атат деген суроону салып, биз бүгүнкү берүүнү жыйынтыктагым келет. Кайрадан жолугушканча бар болуңуздар, келаткан жаңы жылыңыздар менен.